Birinci zakaz 20 minutта 349 сом. Келген жерибиz Новопавловка, Бишкек деген жазынын алдына келип Бишкекке кирип калган кез. Бул жерден өчүрөбүз. Мой район. Сохраненный. Так, сохраненный бир. Раз. 261 сом. Азыркы заказдан калыптыр да мага получается. Так, что там? 493 серебро, 48 тариф комфорт плюс. Ой, комфорт плюс, комфорт. Заказды, амай? Не ол линия чыгып койду. Чыкты линия. Линия чыкты, буюрса эми азыр жумушту баштайбыз. Атак барыңыздар туугандар, ассалам алейкум. Жалпы жамаат таксист, мекендештер, агалар, эжелер, кадырлаштар, байкелер. Барыңыздар кутманды кушуак күнүңүздөр менен барыңыздардын күн ийгиликтер гана алып келсин деп туруп калып элек айттым, жумушту баштайлы. Так, такси 2 апрель. Биринчи заказ, так, Фрунзе 72ден бысы, ушактар барат экенбиз. Туда-сюда дегендей. Ох, блин, на задний бет жакшы болуп калышты. Электромашина менен километраж 382 пока көрсөтүп турат. Азыр канча километр менен канча сом табабыз көрөбүз полностью. Кеттик анда эмесе. 3 мүнөттө 143 сомго келдик. Пока что дагы деле Новопавловкада турамын. Оплата картой болду экен бул заказ. Коэффициент 1150 деп көрсөтүп атат. Кана эле дегиле, кана келе ушундай болсо, Так, кайра эле күн тарапка тура алдым, Ладно, күтүп турайын. Заказ кийинки. Так, 37 мүнөттө 430 сомго келдик. Алып келген жерим Билим Нур дейт, детский сад. Билим Нур бу же. Болду. Жолду берем, обязательно берем. Сразу эле пап дейт го. Так, заказ пока жок. Күтүп турабыз. Саат 9:30 болду. Зарядка 366 километр. Дегенде кирип алайлы, Кирип туруп, жерде отуруп турайлы күтүп. Жанагы алып барганды кайра алып келдим. 24 мүнөттө. Ал жака барган 36 мүнөт болгон, 400 канча сом болду эле. Бул 277 сом болду ошондо. Туда обратно бул 1 саатта 600, почти 700 сомго туруптур да. Таксиге иштеттир получается. Ошондо күнүнө 1400төн образно деп коелу, примерно. Жол красына кызын апарып алып келгенине кетет экен акча. Ну да, кээ-бирки адамдар 1,5 миң үчүн целый день иштешет, кээ-бирки адамдар 1,5 миңди бир гана таксиге гана иштетет. Бул деген нерсе статус жизни позволяет, кому-то одобряет, кому-то запрещает экен да. А так мен электромобилде жүрөм, 354 километр калды запас хода. Кимде ким электромобиль без первоначального взноса айдаймын арендага же выкупка деген болсо, варианттар бар. 2000 сомдон күнүнө первоначальный взнос кереги жок. Барасыңар, 2000ден күнүнө айдайсыңар, первоначальный взнос бербейсиңер, анан кийин выкупка же арендага сүйлөшүп туруп минсеңер болот электромобиль. Зарядкасы в принципе жакшы эле. Мен айдап жүргөн аз машина 20-жылкы. Эч кандай эмелери жок, проблемалары жок. В принципе бардыгы жакшы эле. Бул не үйүнө кирип кайра ичип кетти го. Так, ладушки. Күтөбүз кийинки заказды. Мага биякта зарядкасы бар. Могу резинканы рыцарь керек болот да. Так. Жактап келдим. Опа. Багаждан неме алып чыктым да. Так, 50 мүнөттө келдик. 521 сомго оплата картой болчу экен. Линияны чыгып койдум. Азыр Баястан деген мырзага жолугуп коеюнчу.
Так, 15 минутта келдик, 205 сом. Mo bir tap keldim. Çayra kaydaçı dep suranganım. Çayra kaydap geldim. Заказ пока жоқ. А так в целом Баястанга жолуктум, Баястанга жолуп, алда электромобиль албады эле. Ошол боюнча сүйлөшүп. Мен могу эмес иштетип көрөйүнчү. Кондёрду. Ана. Бисмилла. Алло, 18. Шамал кетти. Бирок пока өтө деле музак эмес. Мен былтыр жанагы электр отурган кезде билем да. Прям жакшы музак болуп турганчы. В принципе, бул деле жакшы экен. Мынакей. Как будто силер сезе тургандай. Жакшы кетип атат негизи. Чаң болуп кетип туруп атат. Так, в целом, ошондо туугандар, кимде ким электр алым деген болсо, жана кайталап кетейин, 2000 сомдон күнүнө. Первоначалкасы жок, взнос 0%, барасыңар, машинаны аласыңар, айдайсыңар. Аренда деле, выкуп деле 2000 сомдон күнүнө. Электромобилдер 2020, 2021, 2024 машиналар бар экен, минивэн, мондай эме мен айтып жүргөн Чанган Фада же Яда, анан кийин эме BID White деп коет экен го, жанагы E5-тин эле бир түрү, только E5-ка караганда мындай бир аз эмерээк да, мындай брутальныйраак көрүнөт. Ошол машиналар бар экен. Так, Ленинский район дейт, кеттик. Что-то не дальний подача берип койду го. Ошондой туугандар, эсинче кимде ким алам деген болсо, мисалы үчүн барып алсаңыздар болот. Анан кийин парк тагы кошулууга туугандар. Парк Булут деген парк, эгерде подключение кылган болсоңор 1% болот. Ар бир заказдан. А если машинасын алып туруп эме кылсаңар, кошулсаңар, анда 2% төлөп каласыңар. Машинаны аренда алган болсоңор же выкуп алган болсоңор, ошону парк иштеш керек болот да. А эгерде просто подключение кылып иштесеңер 1%. Ошол үчүн туугандар, кимде ким парк издеп жаткан болсо, Булут паркына кошулуп иштесеңиздер болот. Мен азыр ошол жакта иштеп атамын. Ошол парк менен келишим бар. Ошол үчүн туугандар, кимде ким мени колдоп кете турган болсо, ошол паркка кошулуп подключение кылып иштеп эме кылсаңыздар болот, кошулуп иштесеңиздер болот. Ошого кимде ким ошол паркка кошулуп 1% менен иштеп көргүлө. А мен кеттим дальше паркка. Күн ысып калганда ушинтип эмеден өчүп калат интернеттиги. Кызыл Кыян акимдеринин, анан кийин мэрлерин алып келдим. 231 сомго 15 мүнөттө келдик. Келген жерибиз Ош базар. Ош базарга келип калдык. 5 сарыда турабыз. Туруп турайынчы, эмне болот экен, кандай болот экен, заказдар болобу, болбойбу? Байкап дегендей. Карта жинди болуп атат го. Москвадагы навигатор катып калып, ошондой катып калып калган GPS, что-то Ош базары ушундай болуп калабы? Адам бир деп ошо айтат да. Кыял, берекет, универсал деп. Ошол жактан заказ түштү да, плюс 70 менен. Светофор. Навигатор катып атат, жесткале. Погода 30 градус почти. Так, 31 мүнөттө келдик, 448 сомго Кожоңкулга келип калдык. Тиги бир аттап келдим. Күзгүдөн бекмес, күзгүдө. Заказ кылып отурганда эле сразу танып калдым дейт го. Анан ушакта Москвада такси кылып келдим дейт. Бир ай болду келгенде, мен аркы берки деп сүйлөшүп келдик. Заказ кылганда эле сразу сүрөтүнөн эле танып калдым деп адамды сүйүндүрүп койду го я. Бул жак келечек деген жер экен да, короче. Кожоңкул. Башкача жер экен, бирок неме экен? Башкача жер экен деген кандай жаңы салынган неме дейчи. Ушундайраак экен да. Мен могудан суу алып алсам кандай болот экен да? Болобу экен, болбойбу экен? Урушабы же урушпайбы? Тетиги сууду алып алсам. Алып көрөйүнчү. Может, повезет дейт го.
атак эгерде ушул жактан сол алган болсом азыр аябай болот да. Біреудің үйіне кіріп жатасың да ғой. Жоқ екен да су, ё-моё. Су жоқ екен. Бутылканың ішіндегі болған судан төгіп салды менен. Тәттілерде су бар екен хотя бы. Су бар қылы жоқ бұл. Бар ұқшет походу. О! Су бар екен. Анаке. Қырғызстанның керемет күші ушул да. Суны көрген жерден алып аласың. Қычы деген байдан. Шығып ұрса деле азыр эме дейсің да. Кечиресиз байке су ичкенин алып алдым деп. Ұрышпай турбаш керек, бирок негизи турабы? Ушунусу жакшы да. Аны өчүрүп коелу. Ягын жабып туруп. О, сон. Эң сон. Бияқта турат мына электро. 2000 күнүнө. Атак. 2000 күнүнө электро. Опа, зарядка канча калыптыр? Зарядка, короче. Зарядка 261 километр калыптыр. 100 километр жүрдүм да уже мен бүгүн. Ошондо 360 болсо, 40 жаңандай попусту кетет экен да ошондо, грубо говоря. Ладно, улантабыз. Так, короче, тугандар, бүгүнкү смена саатына образно. Так, 8-ден 4-кө чейин получается 4 это 500-502. Саатына, короче, 380 сомдон болду бүгүнкү заказ, бүгүнкү эме. Километраж боюнча, так, мен канча километр жүрдүм? Так, 115 километр жүрүп койтурмун. 115 километр жүрдүм. Заряд ошондо азыр 242 деп көрсөтүп турат. Ошондо 115ти кошкон болсо, так, 360 да, образно. 360 болуп атат, а бул зарядка полный көрсөткөнү 400 км көрсөткөн. Ошондо азыр получается 40 км мени алдып аткан кези да. Кондиционер жанып турат. Алдып аткан кезде мен кандай дейм, мисалы үчүн по факту жаңа көрсөтүлгөн цифрадан бир аз эме болгон үчүн да. А так в целом туугандар жакшы эле тест. Мен азыр бул машинаны иштеп атам дагы, анан кийин тест дагы кылып атам да. Потому что бир айдап көрүп, ал жак бул жагын текшерип, анан кийин эмне болот, кандай болот деген информация менчи. Ошого туугандар, пока сонун эч кандай эме жок, жалап жок. Ошол үчүн кимде ким арендага, без первоначального взноса же выкупка издеп жаткан болсо, ушул компанияга каралсаңыздар болот туугандар. Булут деген таксопарк 1% алат ар бир заказдан. Подключакчы болсоңорчу. А так эгерде барып туруп могу машинаны алып туруп иштей турган болсоң, анда 2% ар бир заказдан. Ошондо деле жакшы эле го дейм туугандар. Ошол үчүн кимде ким кошулуп иштей турган болсо, кошулуп иштеңиздер. 0 сом менен барасыңар. Анан жагы эмне болот, кандай болот, биягы кандай, ал жагы кандай деген полностью суроолорго лучше офиске барып туруп ошол жактан келин эме алган ответ алсаңыз болот да. Өзү эң главный нерселер ошо акчасы, анан кийин первоначальный взнос го. Ошол үчүн мен ошол информацияны силерге бөлүшүп атам да. Комментарий жазып атасыңар, көбүңүздөр окуп атам. Жанагы төлөбөй калса эмне болот, мындай кылса эмне болот, ал жак бул жагын кылса эмне болот деп. Ошол боюнча полностью вопросторун лучше барып туруп жанагындай менеджерлерден кагаз түрүндө сүйлөшкөнүңөр жакшы да. Может ар бирине индивидуальный подход болот, может жанагындай сүйлөшүүлөр болот дегендей. Ошол үчүн лучше барып туруп эле конкретно чечип алган эле жакшы да. А так барыңыздар, чоң рахмат туугандар. Машина боюнча кайрылып бериңиздер. Номерлерин жазып кетем, информация кылдырып кетем. Суроолор болсо жазыңыздар, жооп бергенге аракет кылам. Кимде ким электромобиль издеп аткан болгон болсо, без первоначального взноса ушул компанияга барып алсаңыздар болот туугандар. Жана парк обязательно кошулат. Паркка кошулганыңыздар бул мени колдогонуңуздар туугандар. Мени колдоп туруп паркка кошулуп туруп подключение кылып койсоңуздар, бул менин лично показателим ал жакка көбөйгөнү. Ошол үчүн колдоо көрсөтөм десеңиздер, ошону көрсөтүп коюңуздар. Мен кубанычтуу болом туугандар. Барыңыздар, чоң рахмат, амир жолу.